Assalamu alaikum, hurmattуу YouTube sүйүүчүлөрү, Deniz Ак Intellektual TV kanalынын катталуучулары. Сиздер менен мен Бакыт Сулайман. Достор, бул ирет менин видеом жалаң гана Адахан Кимсанбаевич Мадумаров жөнүндө болмокчу. Ар кандай пикирде болушуңуздар мүмкүн, жаман сөздөрдү айтышыңыздар мүмкүн менин артыман. Эмне болсоңор дагы, бирок мен азыр сүйлөбөй коюуга мүмкүн болбой калды. Анткени мен мындан бир аз мурдураак ушул бүгүн жумуштан келип, анан мындай интернетти көбүрөөк карабай, эмне болуп жаткандыгын байкабай калдым эле, чарчап кичине эс алып убакытты кетирип коюпмун. Ачып карасам, ушул Абакиров Касымбек деген бир жигит ошол өзүнүн барагында жазып, жаңылыктарга чыгыптыр. Абдан ушул Адахан Кимсанбаевич Мадумаров жөнүндөгү ойлорун айтып жазган экен. Эми ошол Касымбекке, мен Касымбекти жеке тааныбаймын. Менин мындай душмандык же достук бир мамилем жок, же мен ал кишини атайын бир жаман ой пикирлер менен деле сүйлөгүм келбейт, бирок ушул сөздөрдү уккандан кийин мен чыкпай коюуга мүмкүн болбой калды да. Эми бул Касымбектин айтымына караганда ушул апааттын баардыгынын болушуна эле ушул Адахан Кимсанбаевич Мадумаров күнөөлүү экен да. Мындай деди, анан тигиндей деди, доктурларды мындай деди деп баягы сөздөрүн сүйлөп кайталап айтыптыр. Андан дагы бир мындай жери, ушул мен эми мигрантмын. Мигрант болгондо дагы биз 10 жылдан ашык ушул ортоңку бир муундардагы көптөн бери албетте биз деле тез эле барып келип турабыз. Мисалы барган, мен деле былтыр барып ушул как раз август айларында келгем, 3 ай жүрүп, быйыл да мына кетем деп турганда кете албай калдым. Ушундай мигрантпыз да, барып келип, эптеп тиричиликти кылабыз. Жарым үй бүлөбүз тиякта, жарымыбыз биякта, буга окшогон нерсени мен ошол Касымбекке айтып, дайындап, түшүндүрүп берүүнүн деле кажети жок. Билимдүү адам болсо өзү билет. Анан бул Касымбектин айтканын көрсөңүздөр, балким көргөн дагы болушуңуздар керек. Ушул Төлөйкан Исмаилова менен Адахан Мадумаров элди дүрбүтүп дейт. Ушул мигранттарды, оорулуу, кесел орунду жуктура турган, орунун очоктору болгон мигранттарды дүүлүктүрүп, анан мигранттар дагы аны карап отурбай чек арага барып алган имиш да. Жөн эле жыргап отурган мигранттар ушул Адахан Кимсанбаевич Мадумаров менен теге Төлөйкан Исмаилованын сөзүнө кирип туруп эле, анан ошол границага барып ызы-чуу салып, ушинтип баштаптырбыз. Анан эле карантин бүтүп, жакшынакай болуп бара жатканда ошол ошондой настрой менен болгон адамдар барып туруп бүт Кыргызстанга ушул пандемияны жуктуруп бериптир. Эми мындай да, Касымбек, досумсунбу, инимсинби, агамсынбы, мен билбейм. Сен биздин атыбыздан сүйлөп мигранттарды мынтти, антти дегиче, сен эмне өзүң мигрант болбосоң, мигранттын бир күнүн көрбөсөң, сен эмне себептен, сага ким моралдык укук берди ушинтип биздин атыбыздан сүйлөп, анан кийин сен ошентип бирөөлөр уюштуруп анан тияка барды деп, канча адамдар кыйналып, ачка калып, мына мен кече Москвадагы жигиттер менен сүйлөштүм, чын эле ачка калып, ушинтип кыйналып жатышат адамдар. Сен көрчү, ушинтип бир тиричилик кылып, мусапыр болуп, чет өлкөдө жүрүп көрсөң, анан сен билесиң. Сен балким аякта жакшы иштериң барды, сен балким бизге караганда албетте кыйынсың. Биз ошол жакта тиричилик кыла албай анан ушинтип тентиреп мигрант болуп калдык. Ар кимдин сөзүн угуп. Ооба, сен ошондой бүтүм чыгарасың биздин үстүбүздөн. Сен эле эмес, сага окшогон көп адамдар ошондой да. Бизди кыйын билесиңер силер. Мигранттар кантип жүрөт, эмнени кылып атышат, эмнелерди чогултуп атышат, кайсы саясатчыларды угуп атышат. Силер кыйын билесиңер бизге караганда. Биз эчтекени билбейбиз, тупойбуз, биз кулбуз, ошондой адамдарбыз да, сен айтымың боюнча. Анан дагы мынтип коюптур. Мигранттарды дүрбөтүп, акча чогултуп дейт. Ушундай кыйынчылык болуп атса Адахан Кимсанбаевич. Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдон эч кандай акча чогулткула же мынткиле деген бир буйрук же болгон жок. Мына караңгы түндүн алдында турам, андай сөз болгон эмес эч качан. Тескерисинче ошол Адахан Кимсанбаевич окшогон адамдардын артынан адамдар ээрчийт экен да, булар чыныгы лидерлер.
балдар ушундай өздөрү чогултуп берели акча, кандай кылайлы ушу шайлоо фондусуна деп ошол эле балдар мына азыр башка жактарга деле акча чогултуп атат. Адахан Кимсанбаевичке берип коюп эле анан башка жакка бербей коюп аткан адам жок. Мигранттар жардам берип атат. Адахан Кимсанбаевичтин фондусуна болсо ага чогултабыз. Керек болсо башка нерсеге чогултабыз. Карап отуруп алган жерибиз жок. Анан тиякта туруп алып кунк этип сүйлөй бергенди билбеймин, Касымбек. Мен абдан туура эмес көрдүм. Анан дагы бир мен азыр атын унутуп калдым. Бир журналист кече Асол Молдоахматовага дагы сүйлөгөн, ал жөнүндө дагы айтамын. Ал жакта отуруп алып биздин үстүбүздөн андай сүйлөгөнүңөрдү койгула. Адахан Кимсанбаевич Мадумаров бир тыйын акча чогулткула деген эмес. Ошол элдин ичинен чыккан идеялар. Мен да каналымда байке айтсаңыз анан акча чогулталы ушундай дегенде мен Адахан Кимсанбаевичке мен мындай жоопкерчиликти ала албаймын. Же мен партияда болбосом, аны ошол администрация же уюштурган ошол жигиттер менен өзүңөр сүйлөшкүлө деп бул жоопкерчиликтен алыстаганмын да, чынын айткандачы. Анан мындай өздөрү ошондой демилге көтөргөн жигиттер бар Москвада. Ал Адахан Кимсанбаевич Мадумаров аларга эч качан акча чогулткула же мынткиле дебейт. Бул адамдардын өзүнүн ушул жүрөгүнөн чыккан сүйүүсү. Мына буйруса пандемия дагы бүтөт. Аман эсен баягы караңгы түндүн жарыгы болот дегендей биз ушу караңгы түндө эле тура бербесек керек. Бир аз сабыр кылып, өзүбүз гигиенаны сактап, ошол мамлекеттер айткан, ошол башкалар айткан бир жол жоболорду ирети менен келтирип турсак эле биз жеңебиз албетте. Мына Россияда деле кыйынчылыктар болду, ачка калдык, башка калдык. Мына менин үй бүлөмдө биздин үй бүлөдө дагы ошондой ооруп бардыгыбызды жылдырбай кошуналарга жаман көрүнүп, мен мурдакы видеолорумда бар. Ал күндөр дагы өтүп кетти. Мына бизде да Кыргызда дагы бул мындан апаат күндөр деле болсо керек тарыхта. Бардык нерсе өтөт. Анан эле сен мындай, анан сен тигиндей деп ошо баягы оруста эчки кой берилген эчки дейби, casual отпущение деп туруп бир адамды күнөөлөй берет да, анан эптеп эле сөз болсо эле болду деп эле окшоштуруп эле сүйлөй бересиңерби. Анан бир уят керек да акыры. Эркек болуп сүйлөгөндөн кийин намыс керек, кичине эме кылып, анан ойлобогула Адахан Мадумаровга пакта төшөп, анан дагы ошонун дагы бир жагынып атат деп. Мен жагынган, пагынган жерим жок. Мен болгон нерсени айтып атам. Биздин үстүбүздөн сүйлөгөндүгүң үчүн, башка кылгандыгың үчүн, бүтүм чыгаргандыгың үчүн Адахан Кимсанбаевич акча чогултуп, анан тилемчилик кылып шайлоого деп. Адахан Кимсанбаевич шайлоого эч кандай агитацияда жүргүзгөн жок, башка дагы жүргүзгөн жок. Биз өзүбүз сүйлөп, өзүбүз ушинтип бара жатабыз да бул жерде. Кана башка саясатчы, башка бир партиялар, мына мекенчилердин партиясы гана ушундай элдер активдүү иштешет. Ушинтип мына Россияда дагы мүчөлөрү бар, Кыргызстанда дагы бар. Мына азыр Чоң Казаттын дагы жактоочу ушундай колдоочулар аябай көп болуп жатат. Андан башкаларыңарды мен лично партия деп эсептебейм. Алардын бир адамы деле жок. Өзүнүн тууган уруктары же ошол мафиялары болушу мүмкүн. Ал партия эмес, калгандар мафия да. Ал эми чыныгы партиялык деңгээлдеги адамдар ушундай партия болгондо ошондой тарапташтары болот экен. Ошентип акча чогултабыз дейт, башка дейт. Ушундай нерселер болот. Анан отуруп алып аяктан ичкүйдүү болуп, бир нерселерди сүйлөп, мындай болуп атат, андай болуп атат деген бир чеги менен, дагы бир эмеси менен болот да. Силер балким ошо мамлекеттин атайын заказы менен ушинтип сүйлөп жаткандырсыңар. Мен билбейм, албетте кандайдыр бир кызыктар, күчтөр бар бул жерде. Жөндөн жөн эле адам чыгып алып эле канкылдап эле ушинтип асылып эме кылганын мен билбейм. Жөндөн жөн балким ошол Касымбек сизге дагы ошондой бир артыңыздан күчтөр бардыр, күч алдырып жаткан. Бирок мындай биздин үстүбүздөн мен дагы бардык мигранттардын атынан сүйлөгөнгө албетте акым жок. Мен жеке жалгыз мигрант катары, блогер катары айтып коеюн. Эч кандай Адахан Кимсанбаевич келгиле баскыла деп Кыргызстанга чакырып аткан жок. Биякта жашоо экен, ата энеси ооруйт экен, бала чакасын сагынат экен, ачка калат экен бир жерде. Ошентип анан кетебиз деп жатышат. Мына Адахан Кимсанбаевич бир жолу ошол Казакстанга звонить эткенде аны эртеси алып кетти. Өткөндө чогулганда дагы мен айтып күлдүм эле. Адахан Кимсанбаевич Мадумаров чыгып ушу Адахан Кимсанбаевич Мадумаровду шыбап башташыптыр. Демек жакын арада чыгып кетет экен деп. Ошол качан бир нерсе болордо ушундай нерселер башталат экен да. Мен дагы муну байкап калдым азырчы. Балким ошондой бир заказыңар барбы, башкаңар барбы билбейм. Айтор бул жерде Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун эч кандай элди дүрбөткөн
же болбосо бир ошол оорунун тарап кетишине финансылык жактардан жеп коюп даярдыкты жок кылгыла, даярданбагыла деген чакырыктарын мен көргөн эмесмин. Албетте ал киши деле адам, адашышы мүмкүн, прогноз кылышы мүмкүн. Адахан Кимсанбаевич Мадумаров мисалы баарыбыз ишенгенбиз ошондо. Болду эми бүттү, кетти деп. Чоңдорубуз, министрлер дагы ишенип жеп коюшкан экен. Мына эми азыр азаптарын тартып, качып, иштерден качып, кызматтарын таштап, кайсы тешикке барып экинерин билбей жүрөт. Адахан Кимсанбаевич Мадумаров андай кылбай эле ачык эле жүрөт. Анан Элмирбек Иманалиевди колдонуп атат, анан Чубак ажы Жалиловдун айткандарын колдонуп атат. Эми айткан Элмирбек чын айтканда Адахан Кимсанбаевичти абдан сыйлаган чын эле чындык. Чубак ажы Жалилов деле мына сыйлаган экен, ал мына кечээки видеосунан көрүндү. Аны Адахан Кимсанбаевич чыгаргыла же башка кыла деп айтып аткан жери жок да. Бул турмуш чындыгы. Мисалы үчүн Касымбек, сени ким ошентип чакырып бир эме кылып ошондой чоң адамдар мамиле кылышы кылбашын мен билбейм. Албетте сен дагы балким өтө олуттуу, популярдуу адамдырсың, бирок Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун чын эле аркасында ушундай көп адамдар бар, көп чоң жогорку. Албетте чоңдор башкалар жаман көрүшү мүмкүн, бирок өзүнө жараша сый урматы бар, өзүнө жараша сыйлаган адамдары бар да. Анан эле мынтип сүйлөп башка кыла бергенибиз балким туура эмес болуп калат да. Анан дагы жанагы Асол Молдокматова жөнүндө айтайын. Мен азыр унутуп калдым, бир журналист. Мен аны Facebook'та комментарийга дагы жаздым. Мындай кылганың жигитчиликке жатпай калат деп. Катындардын чач узун, акылы кыска десе мен ишенбечү элем, мына ишендим. Биз керек болсо эмне дейт, ташты жазданып өлүшүбүз керек жигиттер, антип бирөөнүн алдына чөгөлөп сурап деп. Биз окшогон жигиттер ушинтип эптей албай бийликти каяктагы бир коррупционерлерге алдырып, жарымыбыз дагы бизге окшоп тентирип, ушундай активдүү болбогондугубуздан анан кыздарыбыз чыгып ушинтип жардам сурап эне дегендин алардын жүрөгү башкача адамгерчиликтүү болот да. Ошо жүрөктөрү чыдабай анан жардам сурап адамдарды ажалдан арачалап өмүрү алып келип атат да. Мына бүгүн ошол туура кайрылдыбы же туура эмес кайрылдыбы, анын баардыгын мезгил көрсөтөт. Ошол Рамзан Кадыров жардам берди деп жатат. Ал жардамы да келет экен. Мына ошол Асол Молдокматованын чынын айтканда мындай кылган ишинин натыйжасы да. Ал эми ошол журналист жигитке айтып коет элем, мисалы үчүн сиз кайрылып көрүңүзчү же болбосо мен кайрылып көрөйүнчү, мага жардам береби экен, бербейби экен. Ал эми Асол ошол кичине болсо дагы авторитети бар үчүн, зоболосу бар үчүн ошондой натыйжалар болуп жатат. Ошол достор, анан калп эле бирөөлөрдүн үстүнөн жаман сөздөрдү сүйлөбөй, ушул оор кезде бири-бирибизге душмандык кылбай, жакшы жүрөлүк, саламатта тургула. Аман эсен кийинки ирет эфирден көрүшкөнгө чейин.